Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы жамаат. Мынакей Сокулук району ипподромдун жанында кыргыз тайган баккан кыргыз тайганчы байкелерибиз өздөрүнүн күлүк тайгандары менен келип, өздөрүнүн ошо күлүк тайгандары боюнча, чырга боюнча бир аз тайган таптаган байкебиз Бишкек шаарынан келген Асылбек деген байкебизден бир аз маалымат алалы. Ассаламу алейкум, Асылбек брат. Алейкум салам. Бишкектен келдим. Бүгүнкү чырга жарыштыралы деп. Чагылган деген тайган. Кайсыл жактарда барып 2 жаш. 2 жаш болду. Кайсыл жактарга барып ушул чагылган деген тайганыңыз менен ийгиликтер жаратып келатасыз? Ушу Сокулуктан эле ушул жака барып атат, Чолпон тагы барып келди. Ушу Чүй Скөлгө барып келип атат жарыштыргандар. Жашы бул чагылган деген тайганыңыздын жашы ошол жөнүндө бир аз канча жашында кошулду, туудубу, тууган жокпу, ошолор боюнча. Жашы 2 жаш болуп калды. Туу элек. Эми кошобуз буюрса. Ошо өзүнүн ошо жүгүргөндүк боюнча, ошо таптоо боюнча, күлүктүгүн далилдеген боюнча кандай тренировкалар кыласыздар? Тренировка эми шаарда жер коро тар болгондуктан машина менен чыгып охота кылабыз, тоого чыгабыз, чөйгө салабыз. Өздөрүнүн ушу жетишкендиги боюнча мындай аңчылыкка чыкканда өздөрүнүн ошол күчтүүлүгүн ошол аңчылыкта көрсөтөт экен да булар, Ооба, аңчылыкта да. Негизи тайган аңчы ит болгондуктан эмеге ууга чыкканда ошол тең көрсөтөт. Результаттан түлкү куйт, чөө куйт, кашкыр куйт. Ошол анан бош убактарда ушундай шаарда келип балдар болуп жарыштырып, чогулуп ынтымактуу оюн өткөрүп турабыз. Ошол оюндарга келдик. Негизи муну ошол өзүңүз шаарда турат экенсиз, ошол шаарда багып аткан маалда ошол тайган күндүн ызыгында ушундай тоскоолчулуктар жокпу? Тоскоолчулуктар өтө эле көп да. Тайганды сүйгөндүктөн, тайганды асырап баккандыктан шарттарын түзүп алып багып атабыз. Кыйын эле болот ысыкта эми. Ысыкта ээн жүрүш керек эми тайган тоодо жүрө турган иттерге кирет да. Анан биздики байланып турат, мындай бошотуп, жумуштан бош маалдарыбызда келип ушундай оюндарга катышып, аңчылыкка чыгып турабыз. Ошо колдон келишинче тайганды көбөйтүүгө максатында. Ошо тайганды бакканда өкмөт жактардан ошо ата бабаларыбыз багып келген биздин ошол кыргыз тайгандарына өкмөт жактан кандайдыр бир жардамдар барбы? Жок, өкмөт жактан эч кандай жардам жок. Өзүбүз эле кызыгуулары менен багып атабыз. Ошо кыргыз тайганын сүйүп, кыргыз тайганды ошо атаң даңкын чыгарып деген ой максатыңар менен багат турбайсыздарбы? Ошо кыргыз тайганды көбөйтүш керек эми, бул жоголуп бараткан тукумдарга кирет да. Ошол жоголуп кетпесин, биз дагы салымыбыз болсун ушу тайганга. Тайган багып жүрөбүз. Негизи ошо алдына койгон жакшы күлүк тайганыңыз бар экен, анан алдыга койгон максаттарыңыз ушул кайсыл жактарга барып, ушу чет мамлекеттерге барганга мүмкүнчүлүк барбы ушул жылдары? Ушул жылдары эми аттын агынан эмес багынан да коет го эми. Күлүк ар кимдин өзүнүн тайгандары бар, баары эле күлүк. Баары эле кыйын эми. Буйруктан. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү анан кайсы жакта турасыз, ошо тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Асылбек Козубаев, Бишкекте турам. Мынакей кыргыз тайган сүйүүчү туугандар, ошондой эле ошо тайган бактап, даңктап жана ошондой эле атагын чыгарган жана ошондой эле дагы бул жерде көптөн бери жакшы ийгиликтер жараткан Булгун деген тайган да келип калыптыр. Өзүнүн хозяйыны менен бир аз сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атым Марлен. Булгун эзи болом. Өзү ийгиликтер ушу булгун тайганыңыз көптөн бери ушу кичинекей жаш балдар сүйүнүп, булгун келгенде ушундай тикесинен тик туруп жүргөн тайган ушул экен да, негизгиси ушул булгундун өзүнүн ушу документтери боюнча ушул канчалаган ийгиликтер жетишти жана кайсы жактан жакшы ийгиликтерди алдыңыз, ошол тууралуу кичине маалымат берип коесузбу? Булгун бул өзү Таласта атагы чыккан Сакалдын Канат деген байкебиздин Сакалдын баласы. Андан кийин Жеңиштен Досмон алгам белекке. 5 айында келген өзү, ошо 5 ай 7 айынан баштап эле
Чөө Кашкулакка чыгып жүрөт. Шүгүр. ФСС боюнча чемпион Кыргызстандыкы тазалыгы боюнча. Ошо. Аны майда чүйдө оюндардан алып жүрөт. Эми чыргага кичине көндүрүп, Кудайым буйрса. Ошол чыргага көндүрүп аткан турбайсыздарбы? Анан бул өзү тайган баккан боюнча ошол өзүңүз шаарда турат экенсиз. Ошо шаарда турганда ушу кыргыз тайганын сүйгөндүк себептен ушул канчалык кыйынчылыктар болсо да, канчалык тоскоолчулуктар болсо дагы сүйүп багат турбайсызбы, Өзү шаарда багыш кыйын эми. Тайганды багы канчалык тоодо кенен жерде баксак жакшы болот эле. Айла жок. Айла жок шаарга багканга туура келип атат жашоо шарт боюнча. Эми бирок шаарда баккан менен Кудайга шүгүр, жумасына бир жолу, эки жолу чыгарып. Быйыл кышы менен эле охотада жүрдү. Азыр турган состояниясы ушу. Ошо негизгисинде ушу кыргыз тайгандын өзүнүн турган турпаты, куйругу, көөдөнү, тумшугу бүт баары кандай болуш керек? Ошол жөнүндө бир аз кичине маалымат берип коесузбу? Эми аны эксперттер бериш керек го өзү. Эми көбүнчө өзүбүзгө жаккан, сүйгөн тайганды багабыз. Мен биринчи көбүнчө аңчылык жагын карайм. Анан тайганын турушу ушунга элдин арасында ушинтип өзүнө ишенип турган тайган кимге жакпасын. Өзүн хажайын көрсөтүп ушул жерде. Ошо булгун эми бул кандай эми бул? Өзүнүн член семьйде эле болгонбу эми буюрса. Быйыл жакшы, быйыл иштеген аябай жакшы сүйүндүрдү. Негизи ушу тайган, кыргыз тайганын ушунчалык сүйүп баккандан кийин эми бул өзүңүздүн член семья деп атасыз. Анан буга ошо дары дармектери ушу кыргыз тайгандарын көбүйтүү сүйүп баккандык себептен ушу өкмөт жактардан бир кандай бир жардам же ушундай бир тамак ашы жөнүндө же ушу дары тууралуу бир жардамдар берилеби байке? Дарылар эми көп деле берилбейт эми анын эми кийин Кудай буйрса эми өзүнчө тайган коомдору чоңоюп анан ошону эми бир проект менен барып кайрылсак берчүдөбү деген эле ой бар. Анда атайын деле берилип, бирок райондук ветклиникаларда анча мынча эмесин сайып берип атышат. Бул кутурмага каршы жана башкалары. Өзү эми тайган күчүк өзү кичине сыпараак болот. Тайган күчүктү бакканда сразу эле вакциналарын сайып карабасаң болбойт өзүчү. Анан кийин күчүктү жакшы багыш керек. Күчүк деген бул эми фундамент да. Канчалык багып, канчалык каша маша жасап берип жакшылап баксаң, күчүгүң келечеги ошончо болот. Мындан ошо булгундан дагы башка өзүңүз бирлейт багасызбы же дагы канча итиңиз бар үйдө ошо? Булгун кой. Булгундан башка аюу бар. Ал дагы жүрөктү тайган дөөттөрдөн. Анан Айкөл Бойтумар деген эки красавицам бар. Айкөл бул жакта турат окшойт байланып. Айкөл. Айкөл өзү кыз болгон менен дөөттөрдө чоң болуп калды ушунча. Жакшы күчүк берет, өтө жакшы берет Кудай буйрса. Айкөл деген тайганыңыз ошол тазалык боюнча документтери, эмелери боюнча бул жакшы кийликтер жараткан турбайбы? Бул эми Айкөлдү көп алып чыга элекмин өзү. Тазалыкка деле мындай көп апара элекмин. Бир Бойтумарды апарып жүрөм. Бойтумардын. Алкоспу. Ана Айкөлдү өзү местный оюндарга эле апарып жүрөм муну көбүнчө. Өзү значениясы башка. Кел, жеңил тайган Айкөл. Айтсыл ана. Каначы. Ай, киш. Өзү дөөттөрдө чоң. Бул эми ушул Айкөл тайганыңыз ургач экен, анан мындан баягы күчүктөрүн алып, башкалар ушу кыргыз тайганын көбөйтөм деп ушу баккандарга күчүктөрүн берип атасыздар дабы? Былтыр ошо эки тайганын почти баарын эле таратып бердим окшойт. Эки күчүк Кырымда кетти, калган мындай эле кетти. Жакшы, Кудайым буйрса.
мынакей анда жалпы жамаат мынакей ошо Айкөл деген Марлен байкебиздин жакшы кыргыз тайгандары өзүнүн сулуулугу менен өзүнүн күчтүүлүгү менен көрсөтүп берди. Ушу Сокулук району боюнча тайган жарыштарда Чүй областы боюнча көп тайганчылар келип, анан бул жерде дагы бир байкебиз бар. Өзү Беловодскийде турат. Аты Мунарбек. Ассаламу алейкум, Мунарбек байке. Жок, интервью жок. Жоксузбу?